Kızlardan boluşunu dileyim. Daima yüzleri canıp boluşunu kağlayım. Bu en kızım şu aklayım. Şularga tarih. Sebepçisi Akıya başlangıç mekteplerde okugan mezgilde kızlarım. Biz ayerge barıp 1900 dolporunu ötkөрдүбүз. Ошол долбоордо бардык окуучулар сыяктуу эле кыздарым жомокторду азыркы мезгилде şu nerilerim var, şu nerilerime dagы ошол İktep Gimnaziyası'nın okul bölümlerinin başçısı Alimova Nurgül. Moderniyet Mektep Gimnaziyası'nın direktörü, köptөгөн сыйлыктардын ээси, ошол жашанын аябаган мектепке мактаныч көтөрүп аннемесе номер 2 катышуучу чакырылса 5-жыл балдарымдын улусу чоң программамен tanıştırıp ötsök. Birinci, özlük prezentatsiya menin bala tarbiyalooduğum tecrübem. Bu 5 minuttan gana kaptı. Ekinci, makala kaptardı çeşmelөө. Üçüncü, test. Dördüncü, siz balanızda kançalık dengede bilesiniz. Al emi 5-ci, soňku programmamız hobbi. Hazır jaz kelip bardыгыбыз витаминге жетишип, иммунитетибиз паспадыбызда ошон үчүн бардыгы мен мынау жаңы чыккан жашычылардан салат жасап келдим. Бардыгыбызга кооз тийиңиздер, сиздер үчүн. Молодец. Эми мектебиз баштайбыз. Анан мына нерелериме дайым бош убактымда мына оюнчуктарды жасайм. Ошо токуймун, өзүмдүн спесиме байланыштуу. Номер 3, Кадырова Жаннат эжекеге 5-5-5-5-5 жалаң 5. Номер 4, катышуучубуз Бекиева Малика эжекеге 5-5-5-5-5. Номер 5, Калмырзаева Мадина эжекеге 5-5-5-5 жалаң 5. Номер 6, катышуучубуз Мама Юсупова Мансур эжекеге 5-5-5-5 жалаң 5. Номер 7, катышуучубуз Кудайбердиева Нурайым эжекеге 5-4-5-5-5. Номер 8, катышуучубуз Бактыбаева Арзы эжекеге жалаң 5. Номер 9, Сулайманова Жазгүл эжекеге койгон багыңыздар жалаң 5. Номер 10, Сарыбаева Самар эжекеге жалаң 5. Номер 11, Гүлмырзаева Нурхан эжекеге койгон багыңыздар жалаң 5. Номер 12, катышуучубуз Жажанова Санар эжекеге койгон багыңыздар жалаң 5. Номер 13, Эшмат Адам экеге койгон багыңыздар жалаң 5. Номер 14, катышуучубуз Тажибаева Рахат эжекеге жалаң 5.
болду. Бул конкурсту уюштурган ушул биздин мектептин жамааты. Мына мугалимдердин бардыгы отурушат. Бул мугалимдердин эмгеги аябай зор. Себеби ошол класстан бир ата-энени тандап алып чыгып, даярдап сахнага алып чыгат. Сиздерге чоң ыраазычылык, коллектив. Ошондой эле биздин отурган окуучуларыбызга дагы чоң ыраазычылык. Үйүндө ата-энеси менен кошулуп, даярданып келип отурушат. Аркада сүйлөшүп отурса дагы ушул конкурска ыраазы болуп отурушат. Силерге чоң рахмат. Ана эми ушул конкурсту өзүнүн көркүнө чыгарган. Конкурска даярданып, өзүнүн баягы катылып жаткан сырларыны бул жерге алып чыккан биздин мына 18 конкурсант. Дагы бир жолу куштайбыз сиздер. Биз мынчалык деңгээлде өтөт деп элек, аябай жогорку деңгээлде өттү. Аябай жакшы даярданып келипсиздер. Анан кийин жагы ким айтып өттү, 3 тагын көтөрдүк, 4 тагын көтөрдүк деп өзүңүздөр сезип турдуңуздар, кээ бир нерсени билбей калганыңыздарда биз ошого жараша болуп койдук. Буга капа болбойсуздар деп ойлойбуз. Бул конкурста бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Биз мына өзүбүз бааны койдук, бул жакта көрсөтүп турушту. Биз талашпадык, башка кылбадык, бардыгыны айкын болду деп эсептейбиз. Жан тартмайлар дагы жок болду окшойт. Таблода көрүнүп турду балдардын бардыгы. Эми бул конкурс бирөө жеңилет, бирөө жеңет. Эми урматтуу биздин конкурсанттар, мына жерде кичинекей мектеп тарабынан грамота, кичинекей белектер даярдаганбыз. Ушул белектерди биздин мына жерде өзүңүздөр шайлап берген камкорчулар кеңешинин төрагасы турат. Ушул киши акча бөлүп, ошого даярдап отурабыз. Эми ушул жыйынтыгында ушуларды сиздерге тапшырып койгонго уруксат этесиздер. Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кадамжай району грамота. Бала тарбиялоодо өзүнүн мыкты тажрыйбасын көрсөтүп, мыкты ата-эне 2019 кароо сынагында активдүү катышкандыгы үчүн Мама Юсупова Манзура номер 37 Молдовия атындагы мектеп гимназиясы тарабынан сыйланат. Ошондой эле катышуучу Мама Жакытова Малика Кадырова Жаннат, Бекиева Малике, Калмурзаева Майдена, Кудайбердиева Нурайым, Бактыбаева Арзы, Сарыбаева Санабай, Тайжибаева Рахат, Шерматова Жылдыз, Кадырова Бегайым, Бегатова Саида, андай кийин ушундай эле грамота, ушул мыкты ата-эне 2019 кароо сынагында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Жайжанова Санабай сыйланат. Белегин берип коюңуздар. Ошондой эле грамота мыкты ата-эне 2019 кароо сынагында 2-чи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Арзыбаева Акбермет сыйланат. Мыкты ата-эне кароо сынагында
Ekинчи орын, эки биринчи орун болду, себеби балл бирдей болуп калды. Ошондой эле грамота мектеп мыкты ата-эне 2019 кароо сынагында биринчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Сулайманова Жазгүл. Дагы бир грамота мыкты ата-эне 2019 кароо сынагында биринчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн биздин папаша Эшманов Алаяз. Урматтуу конкурсанттар, сыйлыгыңыздар кут болсун. Ар дайым үй-бүлөңүздөр менен тынч аман болуңуздар. Сиздердин үй-бүлөңүздөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Ар дайым эл журтубуз менен, Кыргызстаныбыз менен тынч аман болойлу. Мектепке чакырганда жүгүрүп келип жүрүңүздөр. Бир грамотаңыз калып кетипти, капа болбоңуздар. Грамота мыкты ата-эне 2019 кароо сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Гүлмурзаева Нурхан. Мен ушул номер 37 Молдонияз атындагы мектеп гимназиясынын директору болуп 7 жылдан бери иштеп келем. Биздин мектепте 36 мугалим эмгектенет, 593 окуучу окушаттар. Биздин мектепте мына энелер мектеби аябай жакшы жолго коюлган. Ошол энелер мектебинин артынан бүгүн биз мыкты ата-эне конкурсун өткөрдүк. Мыкты ата-эне конкурсу аябай жогорку деңгээлде өттү. 18 ата-эне катышты. 18 ата-эненин бирөөсү ата, 17си энелер болушту. Биринчи орунга 2 ата-эне, экинчи орунга 2 ата-эне, үчүнчү орунга 1 ата-эне татыктуу болду. Үйлөрүнөн балдары менен, кыздары менен өтө жакшы даярданып келишиптир. Ошол мектепти окуган энелер мектебинен алган билимдерини бүгүн көрсөтө алышты. Ошол ата-энелерге биздин мектептин жамаатына чоң ийгиликтерди каалайм. Мен Молдонияз мектеп гимназиясынын мугалими, башталгыч класстар мугалими Сабирова Аида. Бүгүн биздин мектеп гимназияда аябай сонун конкурс болуп жатат. Биринчи класстан башталган биринчи класска чейин ар бир класстан бирден ата-эне чыгып, таймашка чыгып отурушаттар. Азыр бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай тест болуп жатат. Ар бир катышуучуга 10 бүттүңүздөр. Бардык ата-энелер көтөрүңкү маанайда аябай активдүү катышып, бардык суроолорго жооп берип жатышат. Мен 10 класстын окуучусу Кызбек кыз Айчырок. Бүгүн биздин мектепте ушул ишер өтүп жатат. Бул ишеранын аталышы мыкты ата-энелер конкурсу болуп аталууда. Ал жерге ата-энелер бизге өз балдарын тарбиялоо боюнча сүйлөп атышат. Анан дагы өздөрүнүн чеберчиликтерин, өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. Бүгүнкү майрам ишара жакшы өтүүдө, баардык маанай жакшы. Бул жакка баардык ата-энелер, окуучулар чогулушуп, майрам өткөзүп атышат.
башталат. 1978-жылкымын өйүн чыгарып бул дүйнөгө келгенмин. Үй бүлөдө ортончусу боломун. Ошол жылы 41 жашка толомун. Менен эмин 3 уулду тарбиялап өстүргөн, менен эмин мээримимди балдарыма бөлөгөн. Бул жашоодо канча сыноо болсо да, мен энемин барда жүктү көтөргөн. Менен эмин тарбиячы сүйгөн жар, тарбиялап бакчадагы балдарды мээрим төгүп, окутамын, ырдатам, жомок айтып, акыл насаат кеп айткан.